Күндүн негизги окуя кабарлары жаңылыктар маалымат программасында. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардан кыскача. Сузакта 28 жаштагы келинди күйөөсү бычактап салган. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Эки улуттук кардиологиялык кызматтын жетекчилери жумуштан кетти. Министрлер кабинети иши 5-6 саатка созулган жумушу оор кызматкерлердин тизмесин бекитти. Бийик тоолуу аймактарда көп бала төрөгөн энелерге эми 2 миллион сомго чейин төлөнөт. Эми ошол жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Быйытов. Сузакта 28 жаштагы келинди күйөөсү бычактап салган. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда 3 январь күнү саат 19:55-те райондук милицияга 35 жаштагы жаран телефон чалып, үй бүлөлүк чырдан улам жубайын өлтүрүп алганын кабарлаган. Шектүү Россияда иштеп жүргөн. Ал 2 январда үйүнө келген. Эртеси аялы менен чырдаша кетип, анын көкүрөк тушуна бир нече жолу бычак сайып жиберген. Натыйжада 28 жаштагы келин каза тапкан деп айтылат маалыматта. Сузак райондук сотунун чечими менен 4 январда шектүү камакка алынган. Учурда тергөө амалдары уланууда. Эки улуттук кардиологиялык кызматтын жетекчилери жумуштан кетти. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, министр Каныбек Досмамбетов улуттук кардиология жана терапия борбору менен жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илим изилдөө институтунда жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча жыйын өткөргөн. Текшерүүдө кардиология борборунда бейтаптарга шашылыш жардам көрсөтүүдө алаш эмдиктерге жол берилгени аныкталган. Тиешелүү жабдыктар иштетилбей тура берген. Министр ошондой эле дары-дармек жана медициналык жабдууларды сатып алуудагы коррупциялык көрүнүштөргө көңүл буруп, борбордун директору Талантбек Сооронбаевдин жоопкерчилиги тууралуу суроо койгон. Анын 2 жыл ичинде 45 жолу чет өлкөгө чыкканы жана болжол менен 2 миллион долларга бааланган мүлкүнүн тарыхын тактоону талап кылган деп айтылат маалыматта. Ал эми органдарды трансплантациялоо илим изилдөө институтунда жабдууларды жана сарпталуучу материалдарды сактоодо мыйзам бузуулар аныкталган. Ошондой эле Садыр Жапаровдун жандандыруу бөлүмдөрүн УЗИ жана эхо менен камсыз кылуу боюнча тапшырмасы каражат бөлүнгөнүнө карабастан аткарылган эмес. Институттун директору Самидин Шавралиев тарабынан жасалган операциялардан кийин бейтаптардын илдети татаалдашып, жеке клиникаларга кайра кайрылган учурлар көбөйгөнү белгиленди. Жабдуулар бош туруп, процесстер уюштурулбай, өлүм көбөйүп жатса, бул техниканын эмес, ишке болгон мамиленин маселеси. Бул сиздердин абийириңиздерди, деген Каныбек Досмамбетов. Жыйынтыгында эки мекеменин жетекчилери ээлеген кызматтарына шайкеш келбегендигине байланыштуу өз ыктыяры менен кызматтарын тапшырышкан. Министрлер кабинети иши 5-6 саатка созулган жумушу оор кызматкерлердин тизмесин бекитти. Ага ылайык иш күнү 6 саатка созула турган медиктерге инфекциялык, кургагучук жана психиатриялык оорулар менен түз иштегендер, реабилитациялык борборлордун жана физиокабинеттердин кызматкерлери, патологоанатомиялык кызматтардын тез жардам стационарларынын, кан борборлорунун, лабораториялардын, дарыканалардын жана фармацевтикалык өндүрүштөгү жумушчулар кирет. Мына сырткары соттук медициналык экспертизанын адистери, радиоактивдүү заттары жана иондоштуруучу нурлануу булактары менен иштеген кызматкерлер, социалдык мекемелердин, үй-интернаттардын жана балдарга арналган адистештирилген мекемелердин жумушчулары да тизмеге кошулду. Өзгөчө коркунучтуу инфекциялар, өлүктүн материалдары жана радиация булактары менен түз иштеген айрым кызматкерлер үчүн 5 сааттык жумуш күнү белгиленди. Жаңы жылдан тарта салык салуу, социалдык камсыздандыруу жана салыктык эмес кирешелер чөйрөсүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык экономиканын айрым тармактарында жана жеке адамдар үчүн салыктык жеңилдиктер иштей баштайт. Мамлекеттик салык кызматы түшүндүрмө бергендей, тигүү жана текстил өнөр жайлары үчүн киреше салыгынын ставкалары жана камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөндөтүлдү. 1 январдан тартып, бул тармактагы ишкерлер бир кызматкер үчүн орточо эмгек акынын 40% негизинде эсептелген 12% камсыздандыруу төгүмүн төлөшөт. Бул айына 2115 сом. Ошондой эле орточо айлык акыдан 1% киреше салыгы 440 сом.
Жалпы төлөм бир кызматкер үчүн 2556 сом 2 тыйын болот. 2026 жылы орточу айлык эмгек акы 44 070 сомду түзөт деп жазылган маалыматта. Бул өзгөртүүлөр атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо, салыктык жүктү азайтуу, өндүрүштү өнүктүрүү жана ички тышкы атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуу, жумуш менен камсыздоону стимулдаштыруу жана тармактын экспорттук потенциалын жогорулатууга багытталганы белгиленген. Мыйзамдын негизинде жеке ишкерлер автоунаа алып сатуудан түшкөн киреше салыгын төлөөдөн 2029 жылдын 1 январына чейин бошотулду. 2026 жылга чейин автоунаа сатуудан түшкөн киреше салыгын төлөбөгөн жарандарга мунапс жарыяланды. Алар эми салык, жаза, айып жана туум төлөмдөрүн төлөшпөйт. Ал эми жергиликтүү автоунаа өндүрүүчүлөр тетиктерди чогултуп, комплект кылуучулар сатуудан алынуучу салыктан толук бошотулду. Аталган мыйзамга президент Садыр Жапаров 2025 жылдын 31 декабрында кол койгон. Мөөнөтсүз айдоочулук көлүктөр акысыз алмаштырылат. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев билдирди. Анын айтымында жарандар көлүктөрүн 15 январдан 15 февралга чейин акысыз алмаштыра алат. Эскерте кетсек, айдоочулук көлүктү түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн алмаштыруу кызматы өткөн жылдын 17 январынан тарта жеткиликтүү болгон. Балыкчынын мэри Батырбек Жантаев жаман чапан менен өтүк кийип алып, түнү менен уктабай объектилерди кыдыра тургандыгын аппараттык кеңеш менен учурунда айтты. Мен эми уктабайм, түнкүсүндө барып текшерем. Кимдин иштеп жатканын бардыгын билебиз. Коррупция ар кандай иштер менен илинип калбагыла. Бүт иштерди план боюнча өзүм көзөмөлдөп, өзүм чуркап бүтүрөм, деди Жантаев. Ал коррупциялык схемаларга жана мыйзамсыз иштерге жол берилбестигин эскертти. Батырбековдун Ысык көлдүн боюндагы калааны башкарууга келгенине жарым жыл болду. Тем деген кадрлар көп азыр бизде. Иштеп берейинчи деп жазгандар толтура. Бирок мен андай нерсеге жол бербейм. Иштеп аткан 7 ай аралыкта бирөөңөргө да тийген жокпуз, мына иштеп атасыңар. Бийик тоолуу аймактарда көп бала төрөгөн энелерге 2 миллион сомго чейин төлөнөт. Мындай акчалай жардам 1 январдан кийин төрөлгөн балдарга гана чегерилет. Анда бала береке аталышындагы бир жолку жөлөк пул тоолуу жана жолу татаал аймактардагы көп балалуу энелер үчүн киргизилген. Бул аралыкта көп бала төрөгөн энелердин да саны өсүүдө. Алардын катарында Чаткал районунун тургуну Назгүл Жыентаева 3 эмди жарак дүйнөгө алып келди. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Ал бул азыр 3 тең кыз. Аттарын ким койду? Аттары Алима, Ташиевдин апасынын немесине атап Алима койдук. Анан Айша, Айжан койдук. Алима, Айша, Айжан деп атаган. Бул үчемди алыскы Чаткал районунун тургуну Назгүл Жыентаева Ош шаардык төрөт үйүндө жарык дүйнөгө алып келди. Бул 39 жаштагы эненин 4-чү төрөтү. Буга чейин 2 кыз, 1 уулдун энеси болгон эне эми 6 баланын апасына айланды. Ал муну менен бийик тоолуу аймактар үчүн каралган бала береке аталышындагы бир жолу берилчү жөлөк пул алууга туш келди. 2026 жылдын 2 январында төрөдүм. Кыздардын бардыгы жакшы, ден соолуктары жакшы. Өзүм жакшымын. Ошо баладын аразычылык билдирем. Ошо президентибиз айткандай ошо тоолуу аймактарда ушунчанчы бала анчадан төлөнөт дегенине ишенип мен 2026 жылдын 2 январына өтүшкө аракет кылдым. Мындай акчалай жардам 1 январдан кийин төрөлгөн балдарга гана чегерилет. Анда бала береке төлөмү тоолуу жана жолу татаал аймактарда төрөлгөн 4-чү жана андан кийинки балдар үчүн гана киргизилген. Каражат бала 1 жашка толгондо гана берилет. 3 балага 100 000 деп неме кылдым мен. Анан 5 балага 600 000 деп ошондой уктум. Анан кийинкилеринде ошо чоң суммадагыларын уктум окшойт. Мен азыр өзүмө ылайыктысын эле алдым ошол. Энелерге айттарым ошол өзүңөрдү жакшы карап, кенен коюп, ошо жетем деген ниет менен, Аллахтын буйругу менен төрөсөңөр болот. Мен дуа кылып, зикирлерди айтып жүрүп, ошо 26-га өтүп алдым. Бул аралыкта көп бала төрөгөн энелердин да саны өсүүдө. Алардын катарында Рахима Бегалиева 7-чи наристесин жарык дүйнөгө алып келди. Баатыр эне атанган Бегалиева Кадамжай районунун Көктал айылынын тургуну. 7-чи балам. Буга чейин 5 кыз, 1 уулум бар. Чоң кызым студентка, 2-курста. Андан кийинги окуучу. 1 кызым садикке барат.
андан кичинекей дагы бар. Ошол Баткен областынан ушул жака келип төрөдүм. Батырене болуп атабыз. Ошо президенттин ошо колдоосудан бардыгыбыз кубанычтабыз. Бардыгын иштериге ийгилик. Ушундай болсо өлкөбүздө жакшы аялдар төрөй берсе, элибиз көбөйөт дегендей. Учурда Ош шаардык төрөт стационары бир эле шаарда эмес, Ош, Баткен, Жалал Абад облусунан келген төрөттөрдү да кабыл алууда. Аталган төрөт үйүндө 2025-жылы 12 миңден ашуун аял көз жарган. Алардын басымдуусу аймактардан 3-4 төрөткө келгендер болуп жатыптыр. Салыштырмалуу быйылкы жылы көп, чындыгында 6, 7, 8 төрөттөргө чейин болуп жатат. Чоң Алай, Нокат ушул жергесинен келгендер көпчүлүк ушу 7-8 төрөттөрдө болуп жатат да. Көп балалуу энелерге бир жолку бала береке жөлөк пулун төлөө 1-январдан тарта күчүнө кирген. Мында төлөмдөрдүн суммасы 100 миң сомдон 2 миллион сомго чейин бекитилген. 4-чү балага 100 миң сом, 5-чи балага 600 миң сом, 6-чы балага 800 миң сом, 7-чи балага 1 миллион сом, 8-чи балага 1 миллион 200 миң сом, 9-чу балага 1 миллион сом, 10-чу бала жана андан кийин ар бир балага 2 миллион сом. Балдардын төрөлгөндүгү тууралуу документи жана ошондой эле ошол бийиктүүлүү шартта туруктуу жашагандыгын тастыктоочу маалымат жана банктык реквизит талап кылынды. Белгилей кетсек, 2024-жылдын 23-декабрында президент Садыр Жапаров көп балалуу энелерди колдоо максатында бала береке төлөмү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Максат толук шарттарда жана алыскы барууга кыйын зоналарда жашаган көп балалуу энелерди колдоо жана балдарды ар тараптан өнүктүрүү экени белгиленген. Кыргызстанда бул жолду бийиктүүлүү шарттагы аймактарда 4-10 балага чейин төрөлгөндөрдүн саны 10 миңден ашат. Алмагүл Эркебай кызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ. Ош шаарынын мэриясы жана президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жайгашкан имарат толугу менен капиталдык оңдоодон өткөрүлүүдө. Реконструкциянын алкагында имараттын ички жана сырткы фасадтары жаңыланып, электр чубалгылары, суу түтүктөрү, эшик терезелери толугу менен алмаштырылды. Учурда ар бир иш бөлмө заманбап талаптарга ылайык жасалып, коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Мындан сырткары имараттын чатыры жабылып, жалпы кубаттуулугу 120 киловатт болгон 320 даана күн панелдери орнотулду. Мен турган жер Ош шаарынын мэриясынын имаратынын чатыры. Бул имараттын чатырына атайын күндөн энергия алуучу күн панелдери орнотулган. Азыркы учурда мэрияда толугу менен капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Күн панелдеринин негизги өзгөчөлүгү бул 120 киловаттык сааттык энергияны бере алат жана ошондой эле шаар казынасынан миллиондогон каражаттарды үнөмдөө менен биргеликте электр энергиясын дагы үнөмдөөгө жөндөмдүү болот. Азыр курулуштун жүрүшүндө электр жабдыктары, чубалгылары жана ошондой эле суу түтүктөрү толугу менен алмаштырылып, сырткы фасадтары жаңыланууда. Долбоордун алкагында 2200 чарчы метр аянтка жалпы кубаттуулугу 120 киловатт болгон 320 күн панели жайгаштырылган. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык система жылына 500 миңден 800 миң киловатт саатка чейин электр энергиясын өндүрө алат. Бул долбоор шаардык бюджеттин каражаттарын жыл сайын бир нече миллион сомго чейин үнөмдөөгө шарт түзөт. Күндөн энергия алуучу системаны орнотуунун негизги максаты калаанын энергия системасына болгон жүктү азайтуу болуп саналат. Зданияны электр энергиясы менен камсыздай алат. Бирок жаңы трансформатор коюп, трансформатордон бул столовыйга кеткен печкаларга алып трансформатордон алабыз. Кондиционерлерге ошол трансформатордон алабыз. Ички керектөөчү жарыкка жана компьютерлердин розеткаларына буюрса бардыгына жетет. Жана сырткы кечине жанып атпайбы? Элдин көзүнө жарык болуп, ошого да буюрса бардыгына жетет. Жайында билесиздер, күн аябай узак болот. Бир коңшу мамлекеттерге окшоп топтолгон энергия ашып турат. Аны биз уже өкмөткө өткөрө баштайбыз. Учурда имараттын сыртына жана ичине жайгашкан бардык электр чубалгылары толугу менен алмаштырылууда. Электр зымдары өрт коопсуздугунун талаптарына ылайык орнотулуп, коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Буга чейин заман талабына жооп бербеген ачык жайларда жайгашкан электр зымдары кооптуулук жаратып келген. Мындан тышкары бөлмөлөрдүн ичиндеги жарыктандыруу системалары жаңыланып, заманбап талаптарга ылайык жасалууда. Учурда курулуш иштери дээрлик 40% аткарылды. Ушул администрация менен мэриянын имараттын ичинде жаңы электр зымдарыны атайын ушундай темир лоток деп коет. Ушул аркылуу трассаны даярдап атабыз. Эч кандай штраф этилбей, эч жер үзүлбөй. Бул как раз өрт коопсуздукка дагы ылайык, бардык талаптарга жооп берген
эреже боюнча болуп атат. Буга чейинки акыбал мына көрсөңүздөр тиги зымдары моундай кылып бири-бирин эптеп улаштырып, тиги бир кабинет иштебей, наркы кабинет иштебей, бири-бирине улап эле эптеп жашап келишкен да. Мурун жакшы кылышкан. Азыркы талапка жооп бербей калган үчүн зымдарды көтөрө албай калган. Аны менен бирге сантехникалык жумуштар да аткарылып, суу түтүктөрү толугу менен алмаштырылып, канализация системалары жаңыланууда. Ошондой эле жылуулук системалары жакшыртылып, кызматкерлер үчүн ыңгайлуу жана жагымдуу шарттар түзүлүүдө. Имараттагы бардык бөлмөлөрдүн эшик-терезелери жаңыртылып, тепкичтерине гранит таштар төшөлдү. Алдыда оңдоо иштери аяктагандан кийин имарат заманбап стандарттарга толук жооп бере турган шартка келтирилет. Мэриянын буга чейинки абалы өтө оор болгон. Себеп дегенде бул турбанын эскиликтери жеткип, уже андан тышкары могу санузелдерде дагы эскилиги жетип, затоп болчу экен ар дайымчы. Мындан тышкары отоплениясы дагы монча квадрат метрге рассчитанный эмес, эсептелген эмес. Эски системада болгондуктан ал жерден турбалар сынып, ал жерден затоп болуп, көптөгөн жылуулук проблемаларын алып келген да. Ушуга чейин ысытпайт. Тесттен нормальный температура келет, бирок бул жака ал ысытпайт. Эми биз ушунун бардыгын оңдоп чыгып, жаңы системага куруп беребиз. Толугу менен. Андан тышкары бул жерде канализация тармагында дагы көптөгөн проблемалар болот экен. Жыл сайын эле буларда ошо затоп болуп эле толуп калып, водоканалды чакырып, могу канализациянын турбаларын кайра тазалатчу экен. Кээде бир айда 2 жолу тазалатчу экен. Азыркы тапта Ош облустук өкүлчүлүк тарабынан пайдаланып келген имаратка шаардагы бир катар муниципалдык ишканалар көчүрүлдү. Анда Маданият башкармалыгы, Ош шамы коомдук саясий гезити, муниципалдык инспекция, ардагерлер кеңеши жана агрардык чарба ишканасы жайгаштырылды. Ал эми администрацияда иш алып барган айрым жеке ишканалар башка жайларга көчүрүлдү. Белгилей кетсек, шаардык кеңештин чечими менен бул имарат мамлекеттик мүлк фондунан Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын балансына толугу менен өткөрүлүп берилген болчу. Аталган имарат курулгандан бери 70 жылга жакын убакыт өтсө да, буга чейин бир да жолу капиталды оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн эмес. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, Ош ТВ. Ош шаарындагы Алишер Наваи атындагы эс алуу багы капиталдык оңдоодон өтөт. Учурда Сейил бактын аймагында менчиктештирилип кеткен жерлер кайтарылып, айланасында жайгашкан ашканалар жана соода түйүндөрү алынып салынды. Долбоордун алкагында парктагы жашыл аймактар иретке келтирилип, бак-дарактар буталууда. Кала башчынын тапшырмасына ылайык Сейил бакты жаңылоо иштери шаар тургундары жана коноктору үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. Көп жылдан бери эскилиги жеткен Алишер Наваи атындагы эс алуу багы капиталдык оңдоо түзүүдөн өтөт. Аталган Сейил багы Ош шаарынын борбордук бөлүгүндө жайгашып, шаардыктардын жана коноктордун эс алуу жайы болуп келген. Бирок акыркы жылдары парктагы жолдор, жарыктандыруу тутумдары жана отургучтары эскирип, инфраструктура жаңыланууга муктаж болуп калган. Учурда парк аймагындагы менчиктештирилип келген жерлер кайтарылып, жана ошондой эле айланасындагы жайгашкан ашканалар жана соода түйүндөрү алынып салынды. Эс алуу паркында негизинен буга 12 жеке менчик жер, соода түйүндөр, кафе, ашканалар болгон. Ошонун азыркы күндө 8и бузулуп салынып, мыйзамсыз катары мамлекеттик муниципалдык менчикке кайтарылып, азыр тегизделип, реконструкциялоо боюнча долбоорго 75-16 келип макулдашуулар болуп жатат. Андан сырткары 4 объект боюнча алар экөө ошол аттракцион ал ээлери боюнча дагы соттук иштер болуп атыптыр. Бир кафе ал өз макулдугу менен муниципалдык менчикке өткөрүлүп берилип, ижара акы төлөөгө макулдук берген. Андан сырткары бул жакта да 2 кабаттуу мейманкана болгон. Азыр ал дагы кайтарылып, анын максаттык багыты өзгөртүлүп, милиция бөлүмчөсү болуп иштеп жатат азыркы күндө муниципалдык менчикке өткөрүлүп. Долбоордун алкагында парктагы жашыл аймактар иретке келтирилип, эскилиги жеткен аттракциондор жана Акбура дарыясынын бойлой вело жол куруу пландалууда. Азыркы учурда бак-дарактар буталып, Сейил бактын аянты 4,5 гектарга чейин кеңейтилди. Капиталдык оңдоо иштери белгилеген графикке ылайык жүргүзүлүп, эс алуу бага апрель айында толугу менен пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Ушу жогоруда айткандай, муниципалдык менчикке кайтарылган жер тилкелерин реконструкциялоо боюнча долбоор түзүлүп, иштелип чыкты. Ошонун негизинде бул Акбура дарыясынын бойлой 4 жеке менчик кафе, ашканалар болгон. Ошолор бузулуп алынып салынды. Анын ордуна Кудай буйрса жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана абат кылуу иштери жүргүзүлүп, парктын эс алуучуларына шаардык
жарандарга атайын салуучу жайлар курулат. Булар ошол сейилдөөчү сквер болот да негизинен. Анан Буга чейин шаар башчысы реконструкциялоо боюнча даярдалган эскиз долбоор менен таанышып, курулушка даярдык иштерин жүрүшүн жеринен көрүп чыккан. Териштирүү иштеринин алкагында аймактарга иретке келтирүү, айрым эски курулуштарды алып салуу жана инфраструктура жаңылоо боюнча тиешелүү мекемелерге бир катар тапшырмаларды берген. Ондай боюнча акыбал, стройкалар бузулгандан кийинки акыбалы да бул. Бул да мурун эки этаж кафе. Ошондо бизде жалпы 12, 11 курулуштар болгон. 11 курулушту алынды. 11 курулуштун ошол бирөөсү бул, дагы бирөөсүнүн ар жакта Палван сарайы баягы тоголгон. Анда ошо эже салам деп атат. Ошол менен почти 9 неме курулуш бүгүнкү күндө снос болду. Бул долбоор шаардын тургундары жана коноктору үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталууда. Эс алуу багы заманбап талаптарга ылайыкташтырылып, коопсуздук талаптары да каралат. Кала тургундары дагы эс алуу багынын реконструкцияга муктаж болуп калгандыгын айтышууда. Мына паркта биз кышын жайын ошол жерде мына жерде отурабыз, карлар, өткөн кеткендерди сүйлөшүп, мына жерлерде бардак эле ким кандай болуп ичип, жеп, жолу жок, бонусу жок, бунусу жок. Короче, бир бардак эле дем тартипке келтирип, мынаны баары жок сонун кылып, ушу кетиште болсо эмдиги жылы быйыл күздө бу жерлерди тааныбай калабыз го, бу темпте кетсе. Туурабы? 2-3 айдын ичинде эле ушундай кылып, бу жерде бардак болуп, бир жерде мороженое сатылып, бир жерде суу сатылып, кашабыз чыгып атат эле. Эми мына тартипке келтирип, Белгилей кетсек, 2025 жылы шаар аймагындагы жолду кеңейтүү жана суу каналдарынын корук аймагын бошотуунун алкагында 500дөн ашуун турак үйлөр жана коммерциялык жайлары бузулган. Анда айрым суу каналдарынын жээктерине атайын эс алуу бактары курулган. Жалпысынан өткөн жылы 10дон ашуун эс алуу багы ачылып пайдаланууга берилген. Бегимай Мыңтазарова, Залкарбек Токтосун уулу, Ош ТВ. Өлкө аймагынан алынган сиздерге жеткирилүүчү маалыматтар азырынча мынаушулар. Ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар болуу үчүн Ош ТВ чекит KG расмий сайтыбызга же болбосо Instagram, Facebook, YouTube баракчаларыбызга баш багып, ошол жактан көрүп, окуп, таанышсаңыздар болот. Алдыда дүйнө жаңылыктары Ош ТВнын эфирин улантат. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.